Орозо тууралуу бүгүнгө чейин жетиштүү айтылды болуш керек. Орозо кандай ибадат, аны тутса эмне болот, тутпай калса эмне болот, бузганда эмне болот, тутса кандай сооп берилет, белек берилет деген сыяктуу. Мен буларды кайталагым келбейт. Албетте бул айтылгандар толугу менен туура эмес демекчи эмесмин. Туура жерлери бар. Бирок бир нерсени эске алып коюш керек. Орозо бул ачка калуу ибадат эмес. Башкача айтканда, орозодогу бул айтылган сыйлык белектер, сооптор биз ачка калгандыгыбыз үчүн берилбейт. Орозонун түпкүрүндөгү, тереңиндеги маани маңызын ишке ашырган үчүн бул белектер, сооптор убадаланган. Эмне болушу мүмкүн анда орозо деген ибадаттын бул түпкүр маани маңызы десек, бул исламдагы бардык эле ибадаттар сыяктуу орозонун дагы маани маңызы кишини адеп ахлактык жактан жетилдирүү, кулк мүнөзүн түзөтүү, оңдоо. Мындайча айтканда, адамды адам кылууга салым кошуу. Демек, биз орозо тутканда калган 11 айдагыдан кулк мүнөзүбүз жакшыга өзгөрбөсө, жок дегенде бир тепкич өзгөрбөсө, биз дагы сылыгыраак, дагы ийкемдүү, толеранттуу, түшүнүктүү, өзгөчө колунда жоктордун абалын дагы жакшылап түшүнүп, аларга мүмкүн болсо колдон келишинче жардам беришти эгер өзүбүзгө адат, кулк мүнөз кылбаган болсок, бул орозо туткан орозобузда проблема бар, маселе бар деген сөз. Балким тескерисинче ооз ачарды көбүрөөк күтүп калганда курсак ачкандан дагы агрессиялуу болуп, тез жиникелип, нормалдуу шарттарда жанагы көңүлүнө тийип урушпаган адамдарга дагы урушчу болуп, алар дагы тилдечи боло турган болсок, бул туткан орозонун да мааниси калбайт. Орозо сыяктуу ибадаттар башка версияларына башка диндерди да кезиктирүү мүмкүн. Мисалы, сүйлөбөй орозо туткандар бар, ошо белгилүү саатта сүйлөбөй туруш керек, эч сүйлөбөш керек. Биз мисалы үчүн жебешибиз, ичпешибиз керек. Дагы ар кандай кыймыл аракеттен, ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү чектеген версияларына кездешүү мүмкүн башка диндерде. Ойлонуп көрүш керек, эмне үчүн мусулманчылыкта бизде ушу жебей ичпей, анан жубайы менен жакындабай туруш керек деген бир нерсе буйрулду. Bunun mani mаңызы, түпкүр мани маңызы эмне болушу мүмкүн деп. Ушундай бир суроо келиши мүмкүн. Мисалы, эмне үчүн анда биздин шариятта, биздин динде ушундай тамактан оолак болуу, жегенден ичкенден эң негизгиси оолак болуу формасында орозо буйрулду деп. Куран түшкөн чөлкөмдө ислам тарыхынан белгилүү эң орчундуу маселелердин бирөөсү бул ачкачылык болчу. Себеби эң негизги ибадат катары бааланган, эң негизги ибадаттардын бири катары бааланган намаз окуунун жанында дайыма Куранда же өтө көп жерде зекет кошо буйрулган. Намаз оку жана зекет бер. Намаз оку жана зекет бер. Зекет билесиздер бир мааниде социалдык мобилизациялоодур. Элдердин арасында, адамдардын арасында колунда барлар байлыгынын белгилүү бир бөлүгүн колунда жокторго берүүсүн шарттаган бир ибадат. Кудум ушундай эле садака берүү боюнча, бирөөлөргө жардам берүү боюнча дагы Азирети пайгамбардын көп үндөөлөрүн, өрнөктөрүн көрүүгө болот. Орозону тутуп атып бузуп алса, биздин шариятка караганда 60 күн орозо тутуш керек, же болбосо 60 кишини той кылыш керек. Тамак берип той кылыш керек. Же бир кишини 60 күн, же 60 кишини бир күн дегендей, жаңылбасам. Булардын баары ушул нерсени көргөзөт. Орозо буйрулган чөлкөмдө ислам тарыхынан дагы белгилүү болгондой ачкачылык эң оор маселелердин бирөөсү болчу. Эптеп кыскасы бир жолун таап, колунда барлардын акчасынын белгилүү бир бөлүгүн колунда жокторго белгилүү бир себептер менен таратып берүүсүн, өткөрүп берүүсүн шарттоо керек болчу. Андыктан бүгүн орозону максатка ылайык тутуу үчүн бүгүн дагы ошол Меккедегиден көп деле айырма болгон жок. Меккеде деле белгилүү бир көп болсо 5% кишинин, коомчулуктун 5% эле кишинин колунда 95% акча айлана берген, Меккенин акчасы. Бүгүн деле бардык эле өлкөдө ушундай, адамдын табияты өзгөрбөйт. Белгилүү гана үй-бүлөлөр бар, белгилүү гана кишилер бар. Мамлекеттин акчасынын 90% же 90%га жакыны жарымынан бир кыйла көбү кыскасы ошол кишилердин гана колунда айланат. Бул деген сөз ачка адамдар көп калып кетет. Буларга белгилүү бир платформалар менен, мындайча айтканда, белгилүү бир жолдор менен акчаны таратып бериш керек, өткөрүп бериш керек, жардам бериш керек деген маани маңыз атат. Демек, бүгүн кайталап айтам, орозону максатка ылайык тутуу үчүн туткан орозодо өзгөчө ошол кедей кембагалдын, тамагы жок калгандардын, балким мүмкүнчүлүгү чектелгендердин ал акыбалын өзүбүз жон терибиз менен сезип жашап көрүп, мына ушул тажрыйбадан өткөн соң бизде пайда болгон аң сезим, демек
колунда жоктор адамдар күндүгө ушинтип жашап атат. Биздин коомдо мындай адамдар да көп экен. Биз өзүбүздүн ааламда жашап жүрө бербей, буларды дагы биз жакшылап ойлонушубуз керек экен. Буларга дагы мүмкүн болушунча жардам бериш керек экен деген түшүнүктү, кулк мүнөздү калган 11 ай жашата алганыбызда биз өзүбүздө мына ошондо орозо максатка ылайык тутулган болот. Демек биздин чын ыхластан орозо тутуп тутпаганыбыз бир мааниде калган 11 айда белгилүү болот. Орозодогу жанагы өзүбүздүн нафсибизди башкарып, адептик принциптерди үйрөнүп, өзгөчө ошол кедей кембагалдын, жетим жесирдин ал акыбалын туура түшүнүп, аларга жардам берели деген адептик принципти өзүбүзгө сиңирип, муну бир кулк мүнөз катары калган 11 айда жашата алып атабызбы, жашата албай атабызбы өзүбүздү. Кептин баары мына ушунда калган техникалык майда чүйдө нерселерге, жанагы капкага ачылып кетилет, казандын жытым бурнума кирип кетти, орозом ачылабы, түкүрүгүм жарымын жутуп алдым, эмне болот дегенге окшогон суроолор, булар биздин диний аң сезимибиздин, ой пикирибиздин, ой жүгүртүүбүздүн канчалык оор жаралары бар экен, канчалык оор кризисте экендигинен кабар берет. Анткени Алла Таала үчүн негизги маанилүү болгон орозо тутуп, орозодогу жанагы адептик принципти үйрөнүп, жана аны жашатуу болчу. Бул майда чүйдө нерселер, булар 2-3 орунда маанилүү болгон нерсе. Биз эң негизги маанини, түпкүрүндөгү терең маанини таштап туруп, майда чүйдө нерселер менен эле жакалашып, алар менен эсептешип өтө албай калдык да. Бул үчүн албетте элди, карапайым калкты айыптоо туура эмес, андан алысмын. Бирок ислам бул, шарият бул деп келип бизге окутуп үйрөткөн кишилердин кемчилиги болуп калды деп ойлойм. Буларга көп көңүл буруштун, көп кыжаалат болуштун кажети, кереги жок. Сөзүмдүн акырында бир нерсени кошумчалап кетейин. Префронтал кортекс, башкача айтканда алдыңкы мээ тууралуу бир макала жаздым эле. Кече жакында Азаттык радиосунан, BBC-ден дагы кишинин мээси качан толук кандуу жетилет деп жарыяладым. Бул жерде ошол алдыңкы мээ, бул пешенебиздин аркасындагы мээнин бөлүгү, бул мээнин функциясын өзгөчөлүгү кишини логикалуу, стратегиялуу, мындайча айтканда жети өлчөп биркескен функциясын кишинин мына ушул алдыңкы мээ аткарат. Орозо тутуу аркылуу өзүбүздүн кээ бир нерселерден эрктүүлүк кылып, тамак жегенден, суу ичкенден, дагы башка нерселерден өзүбүздү тосуп, кармап, белгилүү убакытка чейин туруп атпайбызбы? Бул кыймыл аракеттин, бул ибадаттын мына ушул префронтал кортекстин өнүгүүсү, бышып жетилүүсү, дагы чыңалуусу үчүн эң чоң таасирин тийгизерин түркиялык билим адамы Синан Жанан жакында айтты. Андыктан орозону баарыбызга туура түшүнүп, туура маңызын аңдап тутууну насип кылсын. Рамазан айыңыздар, орозо айыңыздар баардыгыңыздарга береке жана жогорку кулк мүнөз, адеп, ахлак алып келсин дейли баарыбызга. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.